Тынышы 6 айга созулган ал эми жайында болсо мына ушундай керемет кооз дүйнөгө айланган айтылуу Чаткал жергесинин чапчыма ушуусунда сиздер менен Асылзат автордук көрсөтүүсүнөн жолугушуп турабыз. Алдыда келиңиздер мына ушул Чаткалдан чыккан айтылуу айымдарды, үлгүлүү зайыптарды биз сиздерге тааныштырмакчыбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Чаткалыга чалкар төргө чабанай болуп барайын. Мына ушундай Чаткалым деген чыгарма менен Чаткалга бара жаткан жолоочулар жолдун узактыгын кыскартышып, шаңдоо үргүү менен өздөрүнүн айылына жетишет экен. Жер сурузу Чаткалым. Жер сурузу Чаткалым. Мына ушундай эчендеген бийик ашууларды ашып, узак сапар жол жүрүп, биз учурда Чаткал районунун Канышкыя айылына келип жеттик. Дал мына ушул айылда, мына ушул көчөдө учурда Жайна аттуу айым жашайт экен. Жайна айым Канышкыя айыл өкмөтүндөгү социалдык маселелер боюнча адис болуп иштейт экен. Биз азыр бул айымдын алгач үйүнө келдик. Андан соң жумушуна барып, деги эле мына ушундай толуу райондо Жайна айымга окшогон аялдар кандай кылып күн кечирип, кандай кылып жашап иштеп жүрүшөт. Биз сиздер менен алдыда мына ушундай айымдар жөнүндө кеңири таанышабыз. Анда кеттик. Саламатсызбы, Жайна айым? Саламатсызбы? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Чаткалда эртең мененки саат 7:30. Кайда жөнөдүңүз азыр? Азыр ушу жумушка жөнөйүн деп турам. Азыр үйдөгүлөргө чай берип. Күндөгүдөй эле убакыт. Күнүгө эртең менен жумушка, ага чейин бала чакага чай берип дегендей, Ар үйдө аксакалдуу кары болсо, балбайган байбичеси дагы болсо, келини кербезденип бой көтөрбөй, уулунда уят менен намыс болсо деп коет элибизде. Бүгүнкү каарманыбыздын үйүндө куттуу дасторкондун үстүндө момундай жашынакай болгон пайгамбар жашын ашкан апаларыбыз, энелерибиз бар экен. Бул апабыздын аты Бурул апа, 80 жашта окшойсуз, 87. 87 жаштын кырын басып, мынакей буюрса небере чеберлердин балында толтурган убак экен. Сиз Жайна эженин апасы болосуз. Эң сонун, ал эми бул апабыз болсо аты Башайым апабыз экен, 74 жашта. 74, 87 деген жаш курактагы апаларыбыздын ортосунда болуп турам. Андыктан апаларга бир суроо берип кетейин. Ушундай турган турпатыңыздар, кайратмандыгыңыздар бар экен. Сыры эмнеде? Тоодо жүргөнбүз,
Kımız içkenbiz, koy bakkanbız, uy bakkanbız. Çıkılıp kolxozda işlep жүрgenbiz, жақшы окаттарды жегенбиz. Мындакай өкмөттүн окаты ол убакта жок эле. Анан өзүбүз тегирменге тартканын, колубуз менен кылган май, колубуз менен кылган айран сүт, кымыз. Анан ошолорду ичип жүргенбиз. Анан кийин Кудай жаш берсе, ошолор кичине кубат болуп аткан болуш керек. Азыркы жаштар бат эле карып кетет. Эң туура айтасыз. Канча баланы төрөдүңүз? Канча балаңыз бар? 8. Батыр эне турбайсызбы? Канча уул, канча кыз? 2 уул, 6 кыз. 5 кыз, 3 уул. Ошондо 8 болобу? 3 уул, 5 кыз. 8 баланын бактылуу энеси турбайсызбы? Балдарыңыздын ар биринин өзүнчө мүнөздөрү бар да? Бар. Ошолордун арасында мына кыз бала Жайна кызыңыз жөнүндө айтып беребезби? Кандай кичинекейинде кандай өзүнчө кыялдары, мүнөздөрү бар эле? Чоңойгондо кандай аял болду? Баягы 30 баланын ойуну башка дейт, 40 баланын кылыгы башка дейт. Баланын баары эле бирдей болбойт. Бирөө өйдө болот, бирөө ылдый болот, бирөө жакшы болот, бирөө тилиң алат, бирөө тилиң албайт. Анан кийин ошо чоңойтосуң да. Нары кыласың, бери кыласың, айланасың, урушасың, урасың, ошентип деп 8 баланы чоңойтуп бойго жеткизип уулдуу болуп. Кыздарым балалуу чакалы болуп, кыздарым деле алды 5-6 төрөп койду. Уулу бар, кызы бар, иши кылып, булар деле неберелүү, чөйрөлүү болуп келинди. Алды 2 келин, 3 келин алып калды. Анан кийин энди Кудай көрсөтсө көрүп атырмын айланайын. Энди кичине Кудай көрсөтсө оорубай, онтобой көрүп, кыйналбай, кысталбай Кудайым чекиrini алып кетсин деп тилек тилейм. Кызыңыз өзүңүз ойлогондой турмушта аял болдубу? Жакшы. Эне дайыма кыжалат болот да. Кызым ордун тапса экен, бактылуу болсо экен деген сыяктуу. Энди ошентесиң да айланайын. Анан кийин канча кызың болсо, канча балаң болсо деле ушулар бактылуу болсо экен, урушпас экен, талашпайсыз экен, жакшы жерге барса экен, уулун убайга жеткизсе экен, кызын кызматка жеткизсе экен, айланайын, ушулар бир бактылуу болуп, жакшынай болуп жашаса экен, урушпан. Кудайдан тилеп отурабыз да, анан эмне кылабыз? Тилектериңиз кабыл болсун. Бурул ападан эң сонун жакшы насаат сөздөр айтылды окшойт. Ал эми азыр менин жанымда отурган Жайна эжекебиздин кайын энеси Башайым апа 74 жаштын кырын баскан энебиз. Сиз айтсаңыз, мынакей келиниңиздин колунан чай ичип, келиниңиздин кызматын көргөнүңүзгө канча жыл болду? 26 жыл болду. Өзүм 7% бар, 3 уулум бар. Кудайга шүгүр, бардыгым билимдүү, жогорку билимдүү, үчөө тең жакшы. Ошолордун дөөлөтүндө жашар, кылтылдап жүрүп. Келиндер кандай чыкты? Өзүңүз ойлогондой, өзүңүзгө окшогон келиндер чыктыбы? Эми келинди кайнененин суалазынан үзет дейт. Өзүмүн немезимде келиндерим бар, үчөө тең жакшы. Бир келиним мугалим бывший. Onu От Мемеден алгам, Оштон алгам, чоң балам. Буну муша коңшум, кошунамын кызын алгам. Жашап. Жайна айымдын куросунда чакан жер тилкесинде момундай күнөөскана куруптур дагы, ичине мөмө жемиш же болсом помидор, бадыраң көчөттөрүн олтургузуп, бүгүнкү күндө жакшынакай болуп, жей турган болуп, эң сонун дамдуу бадыраңдар бышып жетилип калыптыр. Күнөөскананы иштеткениңизге ким түрткү болду? Өзүңүз кызыктыңызбы жумуштан кийин келип дагы бир жумуш жасайын деп? Ооба. Биз өзү айыл өкмөтүндө ушу инициатива көтөрүп чыгып, 44 жакыр үй бүлөгө күнөөскана куруп берген элек мындан 3 жыл мурда. Акча бөлдүрүп, клёнкасын тамчылатып суугаруу. Анан кийин биз тынбай аларды кыдырып турдук, айылдык кеңеш кызматы аркылуу, айдай кызматкерлер аркылуу. Кабар алып, маалымат берип, канчадан алып атасыңар, кандай сатып, кандай пайдасы бар. Ошентип жүрүп аябай кызыктым. Кылса чаткалда деле эми болот, өстүрсө болот экен деп аябай кызыктым. Анан кийинки жылдардан өзүмө клёнка сатып алып, биз аларга чоң кылып бергенбиз, 10 метр, бул жагы 5. Көлөмдүүрөөк. Көлөмдүү чоң. Мен өзүмдүн үй бүлөмө эле ылайыктап, бул жагы 5 метр, бул жагы 3 метр кылып эле чакан өзүмдүн үй бүлөмө жетет. Күнүмдүк тамак ашка колдонгонго тамак ашка
Анча мынча тууган урукка кол кошунага деле берип турсаңыз керек. Сөзсүз алар келип кабар алышып кызыгат. Ар бир эле чаткалдын үйүндө момундай күнөскана жок. Ар бир эле үйдө жок. Ар бир үйдө жок. Эми болуп атат, баардыгы кызыгып. Ушу бир 3-4 жылдын аралыгында бир 60 болуп калды да. Биз айыл өкмөт тарабынан 44 үй бүлө куруп берген менен өздөрү кызыгып, айылдык кеңеш кызматы аркылуу ошолорго эме кылып, буйрутма берип, көлөңкө алдырышып, акчасын төлөшүп, бир 60га жетип калды азырчы. Кызыгуулар көп да. Азыр ушу менен кетсе жакшы эле болот ар бир үйгөчү. Эме үй бүлөлүк бюджетине эконом, базардан сатып. Бизде алыста жолду көрүңөр, ал жактан келгенче айнып кетет, алып жапсаң атып кетет дегендей. Эже сиздерге кар, суук эрте түшөт да, ошол мезгилде кандай кыласыздар күнөскананы? Кантип сактайсыздар? Ошол мезгилде жабабыз. Азыр эки жагынан эшик койгонбуз, азыр ысыкта. Суук түшкөндөн баштап бул күнөсканалардын эшиктери ачылбай калат. Ар бир күнөскана градусниктер коюлган, ошол температурасын карап турабыз. Жылчык калтырбай жапканга аракет кылабыз. Бирок ага деле карабай, октябрь, ноябрь айларына чыдабайт да бизде. Суук түшүп калат да. Ошол убакта терип алганга үлгүрөбүз. Күнөскананы өстүрүүдө жеке эле өзүмдүн мээнетимди айта албайм. Жолдошум дагы мага көп жардам берет. Тооктун кыгынан ар кандай кошумчалар кошулган, атайын даярдалган ачытма болот. Ошону даярдап берет. Бир жумада бир жолу тамчылатып суугаруу аркылуу берип турам буга. Күнөскана куруу менен гана чектелбеген, жайын айымдын короосунда дагы бир сонун укмуш мөмө жемиштер, жашылча жемиштердин мынакей түрлөрү бар экен. Сабиз, пияз, картошка деги эле баягы күнүмдүк турмуш тиричиликке ушул өзүңүздүн корооңуздан эле чыкса керек дейм эже. Ооба. Анткени момундай сонун мөмөлөрдү берген укмуш сабиздер бышыптыр да. Биздин райондо башка райондорго караганда жер тилкеси кенен болгондуктан огороддорубуз кенен, күнүмдүк жашоо тиричилигибизге бир гана айлык маянабызды карап отура бербей, ушундай жашылча жемиштерди эгип, кичине бюджетибизге эконом болсун дейбиз. Сабиз сатып албайбыз. Пыязды дагы өзүм эгем, ошо Токтогулдан келген урук, бир баш эксең 5-6дан түйөт. Ошо бир жөөктөн эле 1-3 кап түшөт, өзүбүздүн үй бүлөгө жетет. Мындан да көлөмү чоңойсо керек, Ооба, эми бул азыр дагы өсүү жолунда, али токтото элек өскөнүн. Бул казып алгынча дагы чоңоет. Кызыл сабиз экен, сонунда. Бул сабизге дагы жанагындай эле жер семирткечтерди беребиз. Ушул мемесинде 3 отоодон өттү. Карап, түбүн жумшартып, суун убагында берип, азыктарын берип турсаң эле, жанагы эремгегин жер жебейт деген макал туура. Мээнет кылсаң эле даамын татасың. Эшиктин астына карагайларды өстүргөнбүз. Арыкка суу деле келет. Чаткалда эми суу кенен да. Аны буруп келиш керек, алып келиш керек дегенде убакыт кетет. Мээнет андан көрө ушул мөмө менен эле суугарып алып неме кылып турабыз. Кыздарым деле ошо келинчегим деле жолдошум суусаганда суугарып неме кылып турушат, карап. Мен өзүм дагы ошол мугалиммин. Өзүм номер 46 кесип техникалык окуу жайында ага устат болуп эмгектенем. Анан ошол Россия мамлекетинин Шадринский шаарынан индустриалдык педагогический техникумду аяктап келгем. Мемем боюнча кесибим айыл чарба өндүрүшүнүн устаты. Анан жайын экөөбүздүн таанышып калганыбыз эми, конечно, ата-эне түрткү болот экен, ошол кошунанын жакшы кызы бар, аласың деп. Ошол үйдөн эме болуп калганбыз, экөөбүз 4 эле үй алыс, кошуна турабыз. Анан эми турмушта деген ошол кыйынчылыктар болот экен да. Жаш кез болгон, бирибизге бирибиз ошол арка жөлөк түшүнбестиктер болгон. Азыр болсо мына жайна ошол айыл өкмөтүндө социалист болуп эмгектенип атат.
сөзсүз түрдө жумуштан чарчап келет келген учурларда ушул сөзсүз түрдө жардам беребиз. Анан эми бул эмгек деген жакшы нерсе да. Келип ушуларды гүлдөрдү сугарып дегендей нервин успокоить этип, нары бери базып турат. Анан мунун эмесин ушул эгем дегенин айтканын кылып берем. Ушул жаскысын жерлерин тээп, эме болуп, күнөсканасына жардам берем, ошол огородуна жардам берем. Бизде мындан 5 жыл мурун деп айтсам болот, көп болчу. Жакырчылыгыбыздын деңгээли бир 50% болуп жүргөн убактарыбыз болгон. Азыр жакшы, Кудайга шүгүр, азыр бизге фирмалар келип иштеп калып, биздин эң биринчи биз ишке жайгаштырганда ушуларды карап атабыз, көңүл буруп атабыз. Жакыр үй бүлөлөрдөн биринчи ошолорду жайгаштырабыз. Алардан анан ашыкча орун болсо, анан башка үй бүлөлөрдү. Азыр жакырчылыктын деңгээли кыйла эле кыскарып калды. Азыр 41%, 30га деле жетейин деп калдык. Жылдан жылга өсүш бар да, жашоо жакшы, оңолуп бараткандай. Кошумча жумуш орундары пайда болуп атат, фирмалар келип, жана айтып кеткендей эле өзүбүз дагы биздин айыл өкмөт жакшы, бюджетибиз аябай кенен, жардамды да жакшы беребиз. Ушул күнгө чейин эле азыр 6 айдын жыйынтыгы менен 300 000 сомдой жардам берип койдук. Арыз менен кайрылышат, ооруйт, апелсия болот, майып болот, комиссия түзүп койгонбуз. Ошолор менен карап деңгээлине жараша 3 000 сомдон жогору 15 000, 20 000 сомго чейин муктаж үй бүлөлөргө жардам беребиз. Жакшы. Жашоо, тиричилик жакшы. Азыр мурдагыдай эмес. 5 жыл мурдагыга салыштырып болбойт, азыр жакшы. Жайна менен мен 2004 жылдан бери şu sos тармакка бизге кызматкер болуп, мен айыл өкмөт башчысы болуп турганда алганмын. Ошодон бери иштешип келатам. Азыр эми ошол ишин үзүрүн көрүп, эл менен биргиштешип, эл менен жакын болуп иштеп келе жатат. Азыр эми биздин айыл аймактын кызматкери, белдүү кызматкери деп койсок болот да. Жакшы эл менен мамилеси жакшы иштейт. Социалдык маселелер боюнча кайсыл айылда кандай проблема болсо, ошол жерге барып, ошону убагында чечип, иш аткарууга аракет кылып жасайт да. Жайнагүл эже айыл өкмөттүн алдыңкы кызматкери десем дагы жаңылышпайм. Кесиптештердин арасында кадыр баркы, жогору эже, бизге дайыма өзүнүн мындай кеп кеңештерин айтып, билбеген нерселерибизди мындай үйрөтүп айтып келет эже. Абдан жакшы эже, жөнөкөй, анан дайыма жумушта мындай шаңдуу эже. Мен жакшы көрөм эжени. Мектепте окуп жүргөндө ак халатчан медиктерди көрүп кызыкчумун. Мен да ушундай ак халат кийип медик болсомбу деп баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет деп илгеркилер айткан чын экен. Баягы өзүмдүн эңсеген кесибиме тилекке каршы жетпей калдым. Балким мага Кудай ушул айыл өкмөттө иштегенди, калктын аярлуу катмары менен иштегенди насип кылып тургандыр. Бул кесибим деле азыр аябай жагат. Ал жөн гана балалык кыялым болсо керек. Мен кийин ал жака окууга деле тапшыра алган жокмун. Турмушка чыгып кеттим, 1 жыл окуп эле. Анан кийин турмушка чыгып алып, анан кийин окуумду уланттым. Туура айтасың, үй бүлө менен үйдөгү бул жактагы ишти алып кетиш өтө оор, мээнетти талап кылат. Аракет жасап, тиякта үйдө дагы жумушту аткарганга, бул жакта дагы жумушту аткарганга аракет кылсаң, бирок мээнеттин натыйжасы болот.